Саламатсыздарбы коллегалар. Эрлан Кукулов, Ынтымак партиясы. Коллегалар, могул жерде сөздөр чыгып атат да, жардамчылар боюнча, ак үйдүн ремонту боюнча, жана ошондой эле башка столовый боюнча да. Туугандар, мен ак үйдөгү столовый жок, немеси жок эле иштеп келгем. Иштей берсе болот, ишенип койгула. Биз бияка өзүбүздүн талабыбызды коргогондой келиптирбиз да, мындай жумушка келгендин ордуна мындай бизге ушул керек дегенге келиптирбиз. Могул жерде жада калса кээ бир депутаттар ручка кагаздарыбызды жоктоп атасыңар да. Кабинеттериңердин ключун ала албай турсуңар. Силер эл өкүлүсүңөр да. Силер эгер өзүңөр кабинеттериңердин ключуңарды албайсыздар, ким күнөөлүү мындан? Алгыла ключуңарды. Биз бияка иштеген келдик, туугандар. Мондай суроолоруңарды токтоткула, жанакы. Биз мындай машина керек эле, анан мындай машинасы жок иштегем. Тезирээктен бүтүрөлү. Кийинки сөз процедурный биринчи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу. Өгөй балдар болот, өз балдар болот. Муну кулагыбызга күмүш сырга катарында илип алышыбыз керек. Канчалык кооз айтпайлы ушундай мамиле болот. Муну азыркы бийликте отургандар деле жарыя кылышпадыбы? Бизди колдогондор менен гана сүйлөшөбүз, калгандары менен сүйлөшпөй эле коебуз деп. Ошондуктан биздин ордубуз кандай болот, бизге кандай мамиле жасалат, дал биздин өзүбүздөн көз каранды болот. Ийилип куп деп турган болсок, бизди киши катарында көрбөйт. Бул бир. Экинчиси, оптимизация деген сөз абдан жакшы сөз. Оптимизация кылсак, биз президенттен баштап бардыгын оптимизация кылышыбыз керек. Конституцияда так көрсөтүлгөн. Аткаруу бийлигинин башында турат деп турат. Президент аткаруу бийлигинин башында турат дейт. Министрлер кабинетинин төрагасы деген түшүнүк жок. Баарына жеке өзүм жооп берем деген. Жооп берилиши керек. Оптимизация, урматтуу коллегалар, ушул жерден башталат. Эгерде биз бирөөнү жакшы көрөбүз, жаман көрөбүз бага карабастан, конституциянын жана мыйзамдардын аткарылышын так сактаган болсок, биз өзүбүздүн алдыбызда абийирибиз таза болот. Ушул жол менен барабыз. Жогорку, эгерде мен төрага болуп калсам, жогорку кеңештин ар бир депутатына калыс мамиле жасабай турган болсоң, анда сен төрагалык милдетти да аткара албайсың, киши катарында дагы жигит болуп эсептелбейсиң. Айттым го жана, балапанды алам деген мышыктан кандай коруган болсо, 90 депутатты ошондой кори алган азамат болуш керек. Материалдык, каражаттык, мына ушул маселелердин баарын айтып атат, биз оптимизация жасап атабыз деп. Кабинетте кирип көрүңүздөр, кээ бир азаматтар мен алып келип койгонмун, өзүм алып кетем деп, эмеректерди да көтөрүп чыгып кеттир. Кээ бир жерлерге кирип көрүп атасыздар, киши кире албайт. Аны 3 күн тазалап жууш керек. Аман эле болуптур да, ушундай иштеп аткан нерседе аман эле болгон жогорку кеңеш экен. Ушул ак үйдүн иши ошондой болуп аткандан кийин Кыргызстанды жөн эле коюш керек. Дастан мырза, мен ар бириңиздердин укугуңуздарды коргогонго даярмын. Рахмат. Рахмат.